Сенин ичиңдеги бул жактагы жараны чоң бояктагы дыра дейт го. Өзүң эле жаба алат экенсиң. Эч ким жаппай жаба албайт экен. Мурунку күйөөмдө ушундай ийгиликке, деңгээлге жеткенге багыл. Менин да салымым бар. Буга чейин өзүңүздүн чек араңызды билбептирсизби? Билчикенмин, бирок чынында эле аябай катуу сүйдүм да. Ушунчалык багыл берилип кетиптирмин. Ажырашып кеткенден кийин эң биринчи депрессияга эмне алып келди? Кантип жашайм эми? Кантип өзүмдү өзүм багам? Аябай көп суранып келгем да. Болду токтот, чегиңден ашпа. Чегиңден ашсаң артка жол жок дечимин да. Көп аялдар бар, 5-6 баланы төрөп туруп анан айласыздан күйөөсүнүн көзүн карап жашашат да. Эгерде сиздерди сабап, урууп атса, андай нерсени эч качан багыл чыдабаш керек. Ар бир эркек үй бүлөдө жашоодо көпкөн учуру болот. Сөзсүз ар кандай ал социалдык статусуна байланыштуу эмес. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Каналга катталып, лайк басып, жана ошондой эле видеолорду бөлүшүп койсоңуздар дагы ыраазы болобуз. Ал эми бүгүнкү менин коногум музыкалык продюсер, менеджер, блогер десек деле жарашат, Эльвира Бегалиева. Эльвира эжеке, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Убактыңызды бөлүп, атайын келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизди конокко чакырганыбыздын себеби сиздин жашооңузда жаңылыктар жана ошондой эле буга чейин деле айтып келем, каналымда дээрлик айымдар көрөт. Айымдарга айтчу пайдалуу маалыматтарыңыз болот деп терең ишеничтен сизди чакырып отурабыз. Бүгүнкү эфирибиз мындай текке кетпейт деп ишенемин. Эмнеден баштайсыз? Акыркы жаңылыктарыңыздан баштайлы. Эмне менен алек болуп жүрөсүз? Кандай жүрөсүз? Уулдарыңыз чоңоюп атабы? Акыркы күндөрү жаңылыктар өтө көп болуп кетти да. Анан кийин багыл жылдын аягы дегендей болгонсуп багыл 2024-жыл трансформациянын жылы деп айтат го, жыл карманын жылы депчи. Чынында эле кандай десем, ушул жылы менин жашоомдо жакын көп адамдарым багыл чийилип, өздөрү дагы мындай чыгып кетти десем болот да. Анткени анан башка дагы жакшы адамдар келди ордуна. Ошондой жаңылыктарым бар. Анан кийин кандай десем, айым катары өзүмдү сүйүүнү үйрөндүм. Эң чоң жетишкендик да. Анан 20 килограмм арыктадым. Бирок бул жыл эмес, багыл 1,5-2 жылдын ичинде го дейм. Акырындап келген эметим. Мен өзүм жакын арада жазган барагымды багыл окуп турмун да, багыл жараткан мындай берип койгондой да, мына мен сенин жазгандарыңды, багыл каалоолоруңду аткарып атам деп. Монтип жазып турмун да эми багыл мен өзүмдү багыл мен өзүм жакшынакай, сулуу, спорттук жана ушундай жаш денеде 58 килограммда сезем деп өзүмдү ушинтип жазып турмун да. Анан ошол барагымды жакын арада эле 58 эмес 59 килограммда сезем деп жазып турмун. Анан кийин 1,5 жума мурун весига турсам, таразага турсам 58 килограмм болуп калыптырмын. Анан ошол кезде баракталыптырмын. Мен өзүмдүн багыл каалоомдон дагы көбүрөөк ашыкча дагы эметип турмун да, багыл вес таштап турмун да. Анан кийин багыл ыраазы болуп кеттим да. Ыраазы болуп, аябай сүйүнүп, чынында эле багыл биздин ички дүйнөбүздө жан дүйнөңдөн чыккан суроолордун баардыгын эң сыйкырдуу майрам жакындап калды. Жыл сайын биз сизди кубантып, сонун белектерди берүүгө аракет кылабыз. Ошондойду каалайсызбы? Оңой эле. Каалаган осторго барасыз, Infinix смартфонду тандайсыз, жана өзүңүздүн жаңы телевизоруңузду алып кетесиз. Белек алуу үчүн осторго. Багыл өзүңдүн каалаган баарын кагазга жазуу түрүндө жазыш керек экен. Жана ошону жөн эле жазбастан багыл тип алып көзүңдү жумуп, чынында эле ошол багыл акчаны сурап атсаң, колуңда ошол акчаң менен турганыңды элестетип, ошого дагы ыраазы болуп алдын ала
ошол колунда бар же болбосо ушундай баягы денем бар, ушундай фигурам бар деп ошого ыраазы болуп, же болбосо машинаны элестетип атсаң, машинанын ичинде отуруп ошону айдап баратканыңды элестетип ошого ыраазы болуп, анан ошондой кылып жазып, баягы ушундай запрос кылыш керек экен да. Мындан 10 жылдан ашык болду сиз менен жолугуп май курганыбызда. Ошондо ушул эле денеде ушундай эле сулуу болушуңуз, анан инстаграмыңызды барактап отуруп, анан ошо 20 килограммга арыктадым десеңиз, мен таң калдым да, кайсыл учурда толуп, кайсыл учурда арыктап жетишип атат депчи, бул кайсыл учурларда болду, анан эмне себептен толуп кеттиңиз дегендей. Эми баягы пандемияга чейин кичүү баламды бек болду төрөдүм, кесарева болуп калды да. Мен эки жак түрдү көрдүм десем болот да. Өзүм да төрөгөм улуу баламды, экинчи баламды ден соолукка байланыштуу кесарева болуп калды. Ошондон кийин эле баягы балам дагы өтө ыйлак болду, вес алдым. Андан кийин таштаганга аракет кылып аттым да, биртке эле таштап туруп эле кайра эле толуп кетип аттым. Анан пандемия болуп кетти. Пандемияга чейин жакшы эле арыктап калгам. Бир 64 чейин түшкөм да, 65 чейин. Анан эле кайра баягы пандемия болуп кетип, анан пандемиядан кийин кичине жашоодо баягы машина коюп кетип, аварияга түшүп, андан кийин дагы өзүмдүн жеке баягы үй бүлөлүк проблемалар десем болот, ошолордун айынан дагы толуп кеттим. Бир күнү карасам, баягы 1,5-2 жыл мурун коем таразага түшсөм 78 килограмм болуп турмун. Ушундай ыйлабым келди да. Мен билдим азыр 80 болсом болду, ошону кетем депчи. Анан чынында эле баягы орусча айткандай склонен к полноте деген бар да. Мен ушул нерсени өмүр бою эле баягы күрөшүп келген экенмин да. Ушул проблема мененчи, мага арыкта мындай денени кармап алуу мен үчүн күнүгө бул чоң жумуш да. Анан мен бул менен кандай десем, күрөшүп келиптирмин да. Күрөшпөш керек экен, жөн эле кабыл алыш керек экен, түшүнүш керек экен. Сен арык адамдардай жөн эле күнүгө дайыма монтип тамак жей албайсың. Ошону эле бул жерге эметке коюш керек да. Баягы кандай десем, мисалы үчүн аллергиктер болот го. Ал билет аллергик экен. Аллергиясы менен күрөшпөйт да, бул навсегда өмүр бою жаныңда калат. Жөн эле кызыл жебейт. Же болбосо, мисалы үчүн аллергия чакыра турган нерселерди багыл жебейт, кабыл албайт, дарыларды ичпейт, мисалы үчүнчү. Биз дагы, мисалы үчүн, ошондой адамдар ошондой катары кабыл алыш керекпиз. Углеводду азыраак жеш керек, нанды жебеш керек, камыр жебеш керек. Анткени мага болбойт деш керек да. Жесем баягы семиз болом. Мындай өзүң үчүн кылат экенсиң бул нерсени. Андан тышкары, мисалы үчүн, эмне үчүн сен ошол тамакты ашыкча жеп аттың? Анткени сен жашоодо бирдекенин айынан триггер же болбосо баягы ырахат ала албай атканыңдын айынан да ошол причинаны баягы издеп табыш керек экенсиң. Мындай. Кайсыл убакта таптыңыз ошол нерсени, түшүндүңүз? Мен өзүмдү өзүм сүйбөп турмун биринчиден. Анан сүйүүнү күйөөмдөн, мурунку күйөөмдөн, балдарымдан, энемден, досторумдан күчүккенмин. Эң туура эмес көрүнүш экен да. Сенин ичиңдеги бул жактагы жараны чоң бояктагы дыра дейт го. Өзүң эле жаба алат экенсиң. Эч ким жаба албайт экен. Өзүң жана ошондой эле жаратканың. Сенин баягы ички дүйнөң. Боштукту, өзүң эле жаба алат экенсиң. Биз деген баягы ошону түшүнбөй эле жактан бияктан ала албадык, жактан ала алган жокпуз, бияктан ала алган жокпуз. Анан кийин жеп баштайт экенбиз да. Мен бул башкалардыкын айта албайм, бирок бул менин эмемде да. Мисалы үчүн мен ошону баягы тамак аркылуу, баягы таттуу аркылуу киргизе берчү экенмин да. Эми чынында эле тамакты бизге баягы эме берет да, кандай десем, энергия берет, андан тышкары удовольствие берет да, эми чынын айтканда. Ошону баягы жашоодон ала албаган нерсени тамак менен алып келиптирмин да менчи. Андан кийин өзүмдү чынында эле ушул нерсени биз баардыгыбыз билебиз, өзүңдү сүй деген билебиз, бирок могул жак менен түшүнбөйт экенбиз да. Билүү бул башка, анан могул жак менен сиңирип алып, ошол менен жөн эле билүү эмес, ошо менен иштеш керек экен да.
күнүгө бул эң чоң кыйынчылык, өзүңө жакшылык кылуу экен да. Биз эмнегедир балдарыбызга жасайбыз, күйөөлөрүбүзгө жасайбыз, баардыгына жасап келип туруп өзүбүзгө келгенде анан деп коет экенбиз да. Эмнеге антип жашайбыз? Анткени деген бул деген биздин менталитет. Кичинекей кезибизден бизди багыл уят ата энелерибиз дагы бир четинен күнөөлүү. Бул советский воспитание да. Советский эмес, эми багыл мурунку воспитание. Сен багыл ата энеңди бак, буга бер, мындай эгоист болбо, анан кийин тигиндей кыл, анан мындай кыл деп бизди ограничение кылган да. А бирок өзүңдү өзүң сүйүү, мисалы үчүнчү, биз азыр багыл ата эне катары балдарыбызга үйрөтүш керек экенбиз. Биринчи деген өзүңдөн башташ керек экенсиң. Сен бактылуу болсоң, жаныңдагы бүт адамдар бактылуу болот экен. Өзүңө да ошондой бактылуу адамдарды, кандай десем, тартып алат экенсиң жашоодо. Бакытты өзүң тартып алат экенсиң ичиңдеги энергия аркылуу. Ошо буга чейин эле психологдор айтып келген, мен интервью алганда, ошо өзүңдү сүйүш керек, өзүңдү сүйсөң эле баары жакшы болот. Бирок ошол нерсени күзгөгө келип өзүңдү карайсың, мен өзүмдү сүйөм дегенде эле ал нерсе орундалып калбайт, анын баары ишке ашпайт. Мындай сиз айткандай кадам, иш аракеттер керек да. Сиз өзүңүздү сүйбөй, өзүңүздү эң акыркы баягы планга коюп койгонуңузду качан түшүндүңүз? Качан сизге ошол нерсе жетти? Бул эми кандай десем, аябай оор болду. Мен өзүм кандай десем, жакшылыкка татыктуу эмес экенди мындай кабыл алып аткан кезде элдин баардыгы ошондой сага отношение кылат экен да. Анан мен жакындарым сен өзүң ордуңду бил деп айтканда, сен эмне кылып койдуң эле дегенде ошондо түшүндүм да. Багыл ошонун айынан болуп кетти да, багыл ажырашуу. Анткени мен эч кимди күнөөлөбөйм. Кайын журтум деле мага ошентип айтты. Сен ким элең, эмне кылдың дегенде, мен мисалы үчүн мен аларды күнөөлөбөйм. Бул жакта менин да күнөөм бар, анткени мен өзүмдү баалачу эмес экенмин. Ошондуктан аларга уруксат берчү экенмин мени баалабаганга. Анан ошондо отуруп турупчу, мен эмне кылдым чынында эле деп отуруп туруп ойлондум. 2 бала төрөдүм. Бул деген дагы чоң жетишкендик. Чынын айтканда, багыл айткандай, мен мисалы үчүн эки жолду өттүм да. Биринчи баламды өзүм кыйналып төрөдүм. Экинчи баламды кесарево менен төрөдүм. 2 жакты тең көрдүм да. Бул дагы чоң жетишкендик. Айта алам, мен өзүмдүн багыл опытым аркылуу айта алам, кандай кайсыл жактары плюс бар, каякта минус бар депчи. Мисалы үчүн, мурунку күйөөмдү ушундай ийгиликке, деңгээлге жеткенге багыл менин да салымым бар. Мен жеткирдим деп айта албайм. Ал жакта дагы ал өзүнүн харизмасы, таланты, өзүнүн багыл тырышчактыгы дагы көп нерселер багыл роль ойногон да. Бирок кээде мынтип айтат го, бир сөз сени жеңип коет, бир сөз сени багыл көтөрүп коет дейт да. Мен ошол сөз аркылуу аны аябай мотивация кылчу экенмин да. Мен аябай сүйүнөм ушундай адам, багыл таланттуу адамды ушундай деңгээлге жеткиргенимечи. Мен ыраазымын. Жашоодо мен Кудай ага ушун үчүн жөнөткөн экен да, багыл жеткирип, анын жашоосунда мен өзүм функциямды аткарып бүттүм, болду да. Ошон. Алдыда айтып өтпөдүк да, бул үй бүлө темасына кайрылабыз, мындай боштукту жабыш керек экен деп, ошол нерсе сизде азыр жабылдыбы, толдубу, кандай процесстер жүрүп жатат? Мен айтсам, мен оюмча азыркы сезимдерим. Мисалы үчүн жарым жылдан, 1 жылдан кийин башкача адам болуп, башкача карайбыз, бирок азыркы бүгүнкү күндөгү сезим менен мен ойлойм, бул 90% эле жабылышы мүмкүн. Анан 10%-ын жабуу ар дайым биз бир эле мынтип жаап салбайт экенсиң. Күнүгө иштеш керек экен да. Багыл кандай десем, кичинекей нерседен баштап көрүш керек да. Өзүңө уруксат берүүдөн. Мисалы үчүн көп жерден биз өзүбүзгө душман экенбиз да. Бирдекени айтса, койчу деп мынтипчи. Жок, уруксат берип көр. Уруксат берип көр. Ушул көйнөктү алганга эмнеге жок? Акчаң барбы, жетип атабы? Эртеңки күн ал эртеңки күн болот. Эртеңки күнү табылат акча, чынын айтайын. Бүгүн сен өзүңдү бактылуу кылганга аракет кылып көр. Ар кандай кадам менен кофе сатып ал өзүңө. Өзүңдү өзүң жок дегенде
баягы кандай десем, эч ким сени свиданияга чакырбайт да, өзүңдү өзүң барып туруп чакырып, киного барып көр. Кымбат деле эмес. Жүрү деп жолдон өзүңө бир гүл алып кой. Ошо менен барып туруп рахаттанып киного бар. А эл эмне дейт, бирок карап атабы, анын баардыгына баары бир коюп коюш керек экен да. Карай берсин, ал сени тааныбайт. Чынын айтканда, багыл биз эл эмне дейт деген сөз бар го. Кандай десем, алар дагы эл эмне дейт деп жашайт. Алар өзүнүн ички дүйнөсү менен жашабайт экен. Элдин баары ошентип жашайт экен. Ошондуктан багыл, алны сен бир жолу көрдүң, а сен жаман жөнүндө бир ойлонуп койсо, эмне болуптур? Сенин досуң эмес да. Жагылгыс отура бер, рахаттан, жакшынакай суу ал, өзүңө попкорн ал, жакшы көргөн киноңо отур дагы рахаттанып өзүң менен. Сен өзүң менен жалгыз рахаттанып, убакыт өткөргөндү үйрөнүп баштаган, бул өзүңдүн өзү сүйүү экен да. Күнүгө эртең менен келип туруп күзгүн карап, сен деп күзгүгөчү, сен күчтүүсүң, сен сулуусуң. Мен сени сүйөм деш керек экен. Биз бул дүйнөгө жалгыз болуп келет экенбиз. Биз бул дүйнөдөн кетип атканда дагы жалгыз болот экенбиз да. Ошондуктан эң биринчи мондайдан карап туруп, күзгүн карап туруп элестетсеңер, ал силердин ичиңерде дагы кичинекей бала бар. Аны ким түшүнөт? Только өзүң эле түшүнө аласың. Ким мындай, кандай десем, достаточно түрдө жакшы көрө алат? Өзүң эле. Ошондуктан биринчи өзүңүздөн башташ керек экен. Өзүңдү сүйүү, өзүң менен өзүң убакыт өткөрүүнү рахат алуу. Бир кадам кылып көрүш керек. Жок дегенде бир кадам. Мурун мынтип издей берчү экен да, багыл шопинг кылайын. Шопинг кылайын деп багыл жалгыз кантип барам. Подружкаларыма чалып, жүр барып койчу деп. А бул деген да туура эмес да, бул мындай өзүң менен багыл, өзүңдүн проблемаларыңды чечип, өзүң менен рахаттанып, өзүңдү сүйүп аткан кездечи, чынында айтайынбы, мен мурун ушунча 10 жылдан бери балдарымдан укчумун, бирок ушунчалык деңгээлде эми угуп баштадым. Мам, сиз ушундай сулуусуз дейт да, менин балдарымчы. Анткени мен өзүм күзгө отуруп алып, өзүм жакшы көрүп, мынтип боенуп, багыл неметип атсам, балам мени карап, ал менен суктанат да. Мен сизди сүйөм, сиз ушунчалык сулуусуз, сиз дүйнө жүзүндө эң сулуу айымсыз дейт да. Анан кийин мындай, ошол комплиментти кабыл алып, рахмат депчи. Багыл, даже комплиментти бизчи, жада калса комплиментти биз кабыл албайт экенбиз. Бирөө сен сулуу десе, ой, жок, эми мындай эле депчи, ооба деп кабыл алыш керек да, ооба, рахмат деп мындай. Ичиңе кабыл алып, рахмат депчи. Мүмкүн ошол киши аркылуу Кудай айтып атат. Кудай өзү келип бизге сүйлөй албайт да. Ал сен биздин жакындарыбыз аркылуу сүйлөшөт экен да. Мен ушу маекке даярданып атып, анан мурдагы маектерди эстедим да, сиз менен ошондо мага сиз мындай орус кыял, өзүңүздүн чек араңызды билген айымдай катары сезилгенсиз. Элвира эже ушундай эле көрсө башкача экен дегендей оюм өзгөрдү да, мындай буга чейин өзүңүздүн чек араңызды билбептирсизби? Билчикенмин, бирок чынында эле аябай катуу сүйдүм да. Ушунчалык багыл берилип кетиптирмин. Мен өзүм аябай көп берип саптырмын да. Анан кийин бул менин катам. Анткени деген чынында эле туура болду да, ушунчалык сураган эмесмин деп айтты да. Сен өзүң бердиң. Чынында эле мен өзүм өз каалоом менен бердим да, ал менен сураган эмес да. Анан абдан көп берип саптырмын, өзүмдү ойлобой. Бул өзү менин күнөөм. Берилип сүйгөн турбайсызбы демек? Анын да терс жактары, азыр көрүп калган элдер айтышы мүмкүн да, демек берилип сүйсөм мындай терс нерселер көп болот турбайбы депчи. Бунун плюс минус жактары кандай экен? Бир адамды берилип сүйүү. Берилип сүйүш керек, а бирок өзүңдү да унутпаш керек экенсиң. Сүйүүгө ачык бул дайым. Азыр мен мисалы үчүн азыр деле сүйүүгө ачыкмын. Мен азыр деле жашоомдо багыл мындай жакшы адамды мындай жолуктурсам деп билем, эми кандай десем, жакшы адамды жолуктурсам деген тилегим бар. Мен эч качан жабылбайм сүйүүдөн.
бул эң начар нерсе. Бул бакытсыздыкка алып келет да. Сүйүүгө ачыкмын, ар дайым ачык болуш керек. Бирок өзүңдү дагы эч качан унутпаш керек экенсиң. Үй бүлө курганыңыздарга 11 жыл болуптур, өзүңүз айтып атасыз. Ошол кайсыл учурда сиз өзүңүздү унута баштаптырсыз, кайсыл жылдары? Бала төрөгөндөн баштап го дейм, биринчи бала төрөгөндөн баштап. Ошол балама бүт эле убактымды берип салып, өзүмдү унутуп коюп, ушундан башталган окшойт да. Качан мурун элечи. Анан ошол кезде кандай десем, акыл үйрөтө турган киши жок болуп калды да. Балам, күйөөм, үй, кайын журт деп жашай бериптирмин да. Анан кийин кой, токто, өзүңдү дагы ойлон, кичине мындай эме багыл, өзүңдү да кара, өзүңө эме деп айтып жүргөн эле адамдар бар болду, бирок түшүнүп укчу эмес экенмин да. Бирок болчу, мен эч качан өтүп өткөн жолума кандай десем нааразычылык бербейм. Бул мен үчүн сабактар болду. Мен эми кандай болбогонго, кандай болбош керек экенин билем да. Даана билем, момундай болбош керек, момундай болуш керек депчи. Ошол. Көпчүлүктө мындай түшүнүк калыптанып калганда, айымдар ажырашкандан кийин эле мындай чырайына чыгып эле, сулуу болуп эле калышат депчи. Бул кандай түшүндүрөсүз сиз да? Мурунку жолдошума мен көрсөтөм, мен ушундай сулуумун дегенде мындай тастыктагысы келеби же эмне бул? Жок, мен бул нерсени өзүм үчүн кылып атам. Багыл өзүмдү өзүм сүйгөнүм үчүн. Анан мындай нерсеге мен абдан ишенем. Биз деген аябай бирөөнү жакшы көргөндөчү, бүттүк энергиябызды, потенциалыбызды берип салат экенбиз. Бул жактан ошону айтып атпаймынбы, өзүңдү да унутпаш керек экенсиң. Ошол потенциал, энергияны туура сарптап, күйөөңө дагы, өзүңө дагы кетиш керек экенсиң да. Ошондо багыл баланс болот экен да. Анан бүт баарын берип салганда багыл өзүңдүн психологиялык проблемалары, багыл келбет проблемаларга алып келет экен. Анан биз багыл бир четен ажырашкандан кийин ошол энергия жалгыз өзүң эле сарпталып баштайт экен да. Убактың көбүрөөк болуп баштайт, чынында элечи. Убактың көп, энергияны өзүңө сарптайсың, өзүңдү карайсың. Мүмкүн ошол дагы эме береби дейм да. Аял кишиге түрткү береби дейм да. Мындай сулуу болууга, арыктоого, жашоого. Мен мисал үчүн ажырашып кеткенден кийин эң биринчи депрессияга эмне алып келди? Кантип жашайм эми? Кантип өзүмдү өзүм багам? Эми чынын айтканда багыл кенен жашоого көнүп калгам да. Кайрат миллионер деп айта албайм, бирок жакшы тапчы. Социумда өзүнүн орду бар. Көп нерселер келчи. Анан кийин эле мен кантип эми ушундай деңгээлде жашайм, жашай албайм да деп коркчумун да, жашай албайм деп коркчумун. Аябай переживать эттим. Анан кийин бир күн айттым да, эмнеге мен коркуш керекмин? Эмнеге менин жашоомдо бирөө керек мага ушуну бериш үчүн? Эмнеге мен өзүмдү ушундай бага албайм? Мен деген өзүмдү мындан да жакшы жашоого бакканга, алып келгенге потенциалым бар, энергиям бар. Коркпош керекмин деп. Ошондо анан кийин багы мынтип кой бердим да. Ошол тревожность кетти бир четинен. Ошол. Көпчүлүк мындай белгилүү мырзалардын айымдары багы мырзанын көлөкөсү менен эле жүрүшөт да. Мисалы үчүн бул Кайрат Пирмбетовдин аялы деген дагы сизге сый болот өзгөчө. Анан ошол нерседен да мындай ажырап калам. Анан чындыгында аял турмушка чыкканда эмне күйөөсүнө мындай өзүн бош коюп ишенет эмеспи мырзага? Анан ажырашып кеткенден кийин кандай жашайм деген чындыгында коркунуч, тынчсыздануу болсо керек. Бирок бул интервью менен биз багы айымдарды ажырашып кеткиле, ажырашсаңар эле жыргап кетесиңер деген эч кандай чакырык жок. Эми ошол ажырашуу тууралуу сиз айтып атасыз, мындай бул чечим бат эле кабыл алынган жок деп. Бир канча жолду басып өтүптүрсүздөр. Анан ошо эмне себептен болду ажырашам деп чечим кылдыңыз? Так, кандай десем, жөн эле мынтип багыл көп уруша бердик. Бир күнү монтип карап туруп, сүйбөйт экенимди сездим да. Болбосо мен буга чейин аябай көп суранып келгем да. Болду токтот, чегиңен ашпа. Чегиңен ашсаң артка жол жок дечимин да.
Анан кийин багы ушинтип аткандачы эркек угуп калыш керек экен. Чынында эле аял киши өзү айтат экен да, эми болду, эми токтотолу, кел арак кеттенип көрөлү десем, мени өзгөртүүгө аракет кылды. Мен күйөөгө тийип атканда башында эле ушундай болчумун. Алып атканда эле билчи. Мен айттым, багы сен билчисиң кимди алып атканыңды. Билип туруп алдың дедим да. Багы жакшы болуп, анан кайра монтип келген жокмун мен сага дедим. Башында эле көрсөттүм. Ушундай оюмдагыны айтат экенимди. Анан кийин багы өзүмдү өзүм сыйлап, багы ушундай адаммын да эмичи. Көптүк багы менин немелерим, характеримдеги нюанстарды кабыл алгысы келген жок. Бирок ал нюанстарым мен үчүн жаман деп ойлобойм. Просто ал кабыл албай койду да. Өзгөрткүсү келди. А мен өзгөргүм келген жок. Анткени мен өзгөрсөм, анда мен өзүмдү өзүм жоготмокмун. Жөн эле мындай нерсеге келдик да, экөөбүз эки башка адам экенбиз да. Ушуну 11 жылдан кийин түшүндүңүздөрбү? Айрымдар үйлөнгөндө эле 1 жылдан кийин эле биз көрсө бири-бирибиздин адамыбыз экен, эмес экенбиз деп эле ажырашып кетип атышпайбы? Анан сиздерге 11 жыл убакыт кетиптир дейм да. Мен негизи будан бир 6-7 жыл мурун эле кетким келген экенмин. Бирок ошол кезде дагы бир балалуу болгум келди да. Анан мен үчүн мен дайыма эле билчүккенмин, ичимден сезим бар болчу экен да. Сен ровно ушунча бала, канча баланы багаласың, ошончон эле төрө. Чынын айтып коеюн, багы көп аялдар бар, 5-6 баланы төрөп туруп, анан айласыздан күйөөсүнүн көзүн карап жашашат да. А мен эми билчүмүн, 2 бала мага жетиштүү. 3 баланы мен өзүм жалгыз бага албайт экенмин. Бирок 1 бала мага аз экенин билчүмүн да. Ошол кезде багы, ошол кезде эле башталган кездерде мен дагы бир балалуу болгум келген экен. Анан ошол кезде, ошондо дагы 2 бала бир атадан болсо экен дечимин да. Ар кайсы атадан эмес, экөө бир тууган, бир атадан. Ошондой каалоом болгон экен ичимдечи. Анан кийин ошол азыр мындай шүгүр 2 баланын несин. Азыр көрүүчүлөрдө дароо эле суроо болот, мындай демек деген Эльвира Кайратка ушундай жашап жүргөндө эле план кылыптыр, 2 баланы төрөйм, анан ажырашам деген. Ошондо эле ниети бузулуптур деген ой жетиши мүмкүн да. Эки жактан тең күнөө кетет эмеспи? Сиз өзүңүз менден деле катачылык кетти деп өзүңүздүн катаңызды мойнуңузга аласызбы? Анан сиз айтып атпайсызбы, Кайрат мени өзгөрткөнгө аракет кылды депчи? Кайрат Пиримбердиевдин оюнда аял киши үй бүлөдө кандай болушу керек экенин сиз кандай түшүндүңүз аны? Аял киши мындай да, бул жактан абдан экөөбүз туура эмес, башында эле туура эмес үйлөнгөндө 2 башка тарбияда өскөн адам экенбиз да. Мен мисалы үчүн шаарда өскөм. Орусчалыш менталитет менен. Ал айылда өскөн. Айылдык менталитетти жаман деп айта албайм. 2 башка. Түшүнүк, 2 башка. Шаарда мисалы үчүн равноправие деген нерсе бар да. Багы аял киши эч качан эркектен ылдый болбойт да. Мен ошондойду көрүп, ошондойдо өсүп келген адаммын да эмичи. Ичиңде жакпайбы, жакпайт деп эле айтасың да. Бул шаардыктардын мүнөзү. Андай нерсени айылда кабыл албайт. Аял киши айылдык менталитетте, кыргызча менталитетти айтайынчы, айылдык деп айтпай эле коеюн. Кыргызча менталитетте аял киши деген багы эркектен ылдый түшүш керек. Ылдый болуш керек. Эркектин аркасында болуш керек. Эркек менен тең болбош керек. Көп нерселер бар да. Анан кийин өзүнүн оюн багы өзүнүн ичинде сакташ керек. Мисалы, көп нерселер бар. Мен айтпайм бул туура эмес депчи. Же бул туура эмес. Ооба. Эң башкысы багы менталитет боюнча үйлөнүш керек экен. Шаардыкка кыргыз менталитеттүү эркек, кыргыз менталитетте өскөн кызды алыш керек. Ошондо багы бактылуулук болот. Анткени багы
по умолчанию бири бириңерди түшүнөсүңөр. А элбиреже мындай сүйүү баардыгын жеңет деген нерсе андай чын эмес бекен? Мисалы үчүн сиз аябай берилип сүйсөңүз, сүйгөнүңүз үчүн мындай аракет кыласыз да өзгөргөнгө, айтор сүйүү демек жеңбейт бекен эч нерсени? Абдан татаал суроо. Кандай десем, биз көп нерсени унутуп коюп турабыз да. Азыр мисалы үчүн кайра баштан ошол жолдо өтсөкчү, могул нерсени мен уктум да, ошондо түшүндүм. Багы үй бүлө куруу сөздө эле турат. Үй бүлө куруу. Бул жөн эле үйлөнүп туруп эле бала төрөө эмес да. Үй бүлө үйлөндүң болду. Жетет эмес. Күнүгө куруу экен да. Мамилени эки кишинин ортосунда күнүгө куруу. Күнүгө салым кошуу. Күнүгө аракет кылуу. Ушул жашоону, экөөбүздүн ортобуздагы жашоону жакшыртууга аракет кылуу. Ошол нерсеге биз экөөбүз тең көп басым кылбай калыптырбыз. Анткени бул жакта да кандай десем, Кайраттын чыгармачылыгына көп мамиле берип, ошол жакка кетип калдык. Тиги ар кандай эмелер алаксатып турган факторлор аябай көп болду да. Жөн эле магыл үй бүлө курууга мамиле мындай маани бербептирбиз да өтө көп. Эл аралык конкурстарда жүрдү Кайрат Пиримбердиев. Ошондо сиз мындай керек болсо ыйлап колдогон видеолоруңуз жүргөн да, ошондойлорду көргөнбүз. Анан ээрчишип алып эле эмнени мындай бөлө албай койдуңуздар, эмнени түшүнбөй калдыңыздар, ээрчишип алып эле сонун эле бири-бириңиздерди сүйүп кол кармашып жүргөн үй бүлөдөй көрүнчүңүздөр да? Ооба, албетте бактылуу күндөр абдан көп болгон. Абдан көп болгон, чынында эле. Бирок бир кезде ар бир адамчы ушундай бир трансформация болот экен да. Азыр кичине голос жөнүндө айтып кетейин. Мен мисалы үчүн эч бир мындай кандай десем кайгырбайм. Абдан тескерисинче сүйүнөм, ыраазы болом. Кайрат менен ошол жолдо өткөнүмдү. Анткени мен көзүмчө болду. Кандай деген багыл эмоциялар мындай жашоодо баардыгы болот экенин. Биз ага чейин 1 жыл мурун ушундай ийгиликке жетет экенибизди бирөө айтса күлмөкпүз да. Азыр ошол багы мен көзүмчө болгондуктан мен азыр көп нерсеге ишенем. Бирдекени ойлойм, мен билем болот, анткени эртеңки күнү кандай болуп кетерин сен билбейсиң, туурабы? Жанагы KFC'нин немеси основатели 65 жашында миллионер болгон, пенсияга чыгып туруп. Бизди жашоодо кандай гана нерселер күтүп турат, биз билбейбиз да. Бирок ишениш керек экенбиз. Анан ошол нерсени көргөндөн кийин ошол ишенүүгө сезим менде чынында эле пайда болгон. Болот турбайбы депчи. Ошол. Кайрат Пиримбердиевдин посту тууралуу айтсак кандай болот? Мен ошол өзүнүн баракчасынан окуп калдым, мындай Эльвира мени көбүрөөк сүйүп, анан ушундай болуп эле үйлөнүп калганбыз деген бир таризде пост жүктөп, бирок кайра өчүрүп коюптур да. Чындыгында ошондой болду эле, сиз көбүрөөк сүйүп, сиздин сүйүүңүздү, мамилеңизди Кайрат Пиримбердиев баалабай койгонбу убагында? Эми кандай десем, билбейм. Бул постко сиз кандай комментарий бересиз? Мен чынында эле окуп аябай күлкүм келди бир четинчи. Эмнеге күлкүм келди? Анткени мен аны кой бердим, кечирдим да. Эч бир мындай негативдүү эмем жок да, мындай. Жок, анткени мен кой бердим, чынында эле кой бердим, чынында эле кечирдим ал адамды. Мүмкүн ал мени кечире албай жүрөт, кой бере албай жүрөт. Бирок мен кой бердим, анткени анын жазгандары, дагы бир подкастка барып туруп мен жөнүндө сүйлөгөндөрү мени эч бир мындай кандай десем задевать этпейт да. Эми чынында элечи, анткени мен ал ситуацияны кой берип койгом да. Анан кийин эми ага ошондой көрүнсө, мүмкүн мен деле айтып өткөндөй абдан көп берип салыптырмын да. Чынында эле сурабаса деле бере бериптирмин. Мүмкүн мен көбүрөөк сүйгөнмүн. Бирок бул деле мен үчүн сабак. Подкастта айтыптыр, көрдүм, мен дагы мындай официалдуу түрдө мындай ажыраша элекпиз, мен дагы аракетимди көрөмүн депчи. Эмне үчүн официалдуу түрдө ажыраша элексиздер? Же сиз мындай подсознательно ошол нерсени күтүп атасызбы? Кайрадан көбүрөөк аракет кылып, кайра жашасак деген? Жок. Кандай десем, баягы адамдар өзгөрүлбөйт экен да.
ооба трансформация жөнүндө айтып келаткам. Мисалы үчүн эки киши трансформация болуп бир учурда эки башка болуп калышы мүмкүн, а бирок кээ бир өзүнүн ички качестволору ошол боюнча калат экен. Трансформация бул жашоого караган көз карашың. Эми кандай жашасам, сенин ички өзгөрүүлөрүң, а бирок сен багы кээ бир ички эмелериң бар да, мисалы үчүн ачык айкын сүйлөө, адамдарга ишеничиң, ошондой нерселер өзгөрүлбөйт экен да. Ошол. А бирок нике боюнча мынтип айтам, ооба талагын бере элек, а бирок мынтет аял киши менен эркек киши 3 айдан ашык жашабаса никеси жокко чыгат десек экен да, мындай. Качан гана чыкпайт, тиги киши мисалы үчүн күйөөң согушка кетсе, же болбосо даватка кетсе, же умурага, же ушундай нерселерге кетсе, анда 3 айдан өтөбү, жылдап болобу, экөөңөрдүн никеңер сөзсүз болот экен да. Жана артка сиздин сөзүңүзгө кайткым келип турат да, ошол ажырашкан учурда мындай кантип жашайм деген бир коркунуч, тынчсыздануу болду, бирок аны кой берип салдым депчи. Анан кой берип салганда эле сиз оңой эле өз алдынча жашап кеткен жоксуз да. Кандай жолдорду басып өттүңүз, кандай кыйынчылыктар болду. Анан эң эле мындай депрессия деген сөзүбүз бар го, ошол депрессиядан кантип чыктыңыз? Азыр сиз мындай тыкылдап сүйлөп атсаңыз, жөн ажырашып кетип все, мен жүргөндөй эле сезим келиши мүмкүн да көрүүчүлөргө. Чынын айтканда, ооба, сиз да ошентип элестетип атасыз, элдин баары деле ошентип элестетип атат да. Чогуу жүрсөң. Сен молодец турбайсың, бир күндө эле депрессия. Жок, мен канча күндөр багы ый менен өттү, эч ким билбейт. Бул деген оңой нерсе эмес. Оңой нерсе эмес да. Бирок ый дагы бүтөт экен бир күнүч. Ыйлап бүтөт экенсиң, жашың деле калбай калат экен да. Анан кийин багы мындай ый бүткөндөн кийин эле жөн эле монтип эле жатып калат экенсиң. Не кылам депчи. Не кылам деп ушинтип ойлонуп, анан эмне кылам деп баштайт экенсиң да. Эмне кылам, эми кантип жашайм депчи. Анан кайра эле өзүңдү багы колго алып, жок жашай алам. Эмне мен жалгыз бекенмин. Жалгыз калган. Канча деген толтура мен курбу кыздарым бар. 5 бала менен калып, квартирада үй жок. Багып кетип, бутуна туруп, кайра сон болуп кеткен. Канча мен бизнес-вумендерди билем. Именно ошо күйөөсү таштап кеткен учурда, ал ошол багы ушундай учурга келип туруп, өзүнүн потенциалы ачылган да. Мындай. Анан ошолорду эстеп, эмнеге анда мен да андай боло албайм? Адам айтайынбы, качан күчтүү болот экен? Качан ушундай бир жашоодо каттуу урулганда, ошондо потенциал ачылат экен, абдан ачылат экен. Анан кийин азыр мен ошондой бир ачылышта турам да, мен ойлойм да мындай. Баары эле айткандай тааныштарым, ооба билем сен деген кыйынсың, сен бутуңа туруп кетесиң. Башкалар дагы көрүп турат менин потенциалымды. Эч нерседен коркпош керек экен, бирок бүттүк стадияларды өтүп чыгыш керек экен. Анткени деген ар бир стадия өтүп чыкмайынча сен күчтүү болбойт экенсиң. Андан тышкары дагы мен өмүр бою иштечимин. Өмүр бою акча тапканды билчимин. Башынан элечи. Бул дагы мен өзүмө багы поддержка болуп кетти. Андан да тышкары кичине болсо дагы мен өзүмдүн орусча айткандай подушка безопасности деген бар болчу. Мындай ал деген кандай десем, ар бир айымда болуш керек экен. Ал ажырашуу үчүн эмес. Жөн эле өзүңдү багы уверенно сезүү үчүн. Өзүң багы эртеңки күнү эмне кылам деп коркпогондуктан. Анан ошонун баарын кайра эстеп, элестетип, мен иштей алам го. Бул кичинекей болсо да доходум бар го депчи. Кирешем дегендечи. Эми багы жакшынакаймын, жашмын, али 37демин мисалы үчүнчү. 50 жашта калып калган жокмун го деп. 50 жашта эле картаң эмес, мисалы үчүн, бирокчу. Анан кийин 50 жашта деле калсаң эмне болуптур? Мисалы үчүн, жашоо болот атта. Балдарың бар. Бардыгы жакшы, денең иштеп атат,
көзүң көрүп атат, кулагың угуп атат, балдарың ооруган жок, аман эсен, апам бар аман эсен. Дагы эмне керек? Бул деле бакыт, чынын айтканда. Болгон сенин алдыңда турган нерсеге ыраазы болуп, ошонун баарын баалап, мындай көрүп, баалай билүү бул деле бакыт экен. Ошону көрүш керек экен. Биринчи багыл детакта еще болот атат ал нерсечи, кантип жашайм. Ал үчүн алдын ала эле корко берген эмне кажети бар дейм да. Азыркыны караш керек. Наның барбы? Кийген кийимиң барбы? Жакындарың аман эсенби? Үйүң барбы? Болду, бул деле бакыт. Үйгө жетпегендер канча деп ойлойм да. Туурабы? Батир арендага, ижарага алып туруп жашагандар канча. Мисалы үчүн үйгө жетпей. А менин шүгүр үйүм бар. Мисалы өзүм жумуштан келип каалагандай жүрө турган үйүм бар. Мисалы үчүн эч ким эртеси күнү келип туруп төлө дейт. Мисалы үчүн батирде ижарага алып туруп жашагандарга деле алар деле сүйүнсө болот. Ар кайсы жерден позитив издеш керек. Сенде ушунчалык кирешең бар, ошону төлөгөнгө, ошого ыраазы болуш керек, мисалы үчүн. Туурабы? Сиз жана айтып калдыңыз го, мындай болду, токтотолу, үй бүлөнү дагы мындан чыңаганга мамилени аракет кылалы деп мен Кайратка канча далай ирет айттым депчи. Демек Кайрат мырза тарабынан эч кандай аракет болбой, анан бир жетчү жерине чекке келгенден кийин анан ажыраштыңыздар да. Ооба. Ошондой болду, бирок өзү деле айтып жүрдү. Мен түшүнбөй атам деди да. Эмнеге мен сага ушунчалык багыл жамандык кылып атам депчи. Эмнеге депчи. Бирок мындай мен түшүнүп атам дейт да, ушунчалык туура эмес нерселерди кылып атканымды, бирок эмнеге кылып атканымды билбей атам деди. Кийин мен да түшүндүм да, бунун бүт баары мени күчтүү кылыш үчүн болгон экен. Мен ошол сабакты өтүш керек болчу экенмин. Ал жаман эмес. Биз мындай менталитетибиз туура эмес, багыл түшүнүгүбүз туура эмес да. Анан таштап кетти. Таштап кеткен жок. Ал мени күчтүү кылды. Ыраазымын. Ошол сабакты бергенине ыраазымын, рахмат деп айтам, чынында. Ал мени күчтүү кылды да азыркы кезде. Азыркы кезде мисалы үчүн ага ыраазымын. Кишилерге жок деген нерсени айтканга үйрөндүм. Мен өзүмдү биринчи орунга койгонго үйрөндүм. Ыраазымын, көп нерселерди үйрөндүм. Ооба, мен ошол жаман нерселер аркылуу ушу өтүш керек болчу экен да жашоодо. Мен бул Кудайга ыраазымын, ушул сабакты берди. Кайрат аркылуу. Өзү деле айтып атпады, мен түшүнбөй атам эмне үчүн ушундай кылып атканымды деп. Ошол өзү айтыптыр подкастта, мындай элдер жаман нерселерди кылып албаш үчүн мындай убактылуу башка жакта жашап атам деп. Агрессивдүү болуп кеттим, аябай депчи. Анысы бар. Багы айттым го, экөөбүздөн бир трансформацияда болдук депчи. Алда трансформациясы болду. Анын трансформациясы мага дал келбей койду. Мен башкача болдум. Жөн эле чынын айтканда, экөөбүз багы мен жазгандай эки башка толкунда болуп баштадык да. Бири-бирибизди түшүнбөй калдык. Жөн эле түшүнбөй. Мурун бир көз караштан эле түшүнүп койчубуз да. Мынтип эле караганда мындай, деп мындайчы. Ошол баягы трансформация өткөндөн кийин ал психологдор менен иштеди, багы өзүнүн жашоого көз караштары өзгөрүлдү. Ал башка толкунда болуп баштады, мен башка толкунда болуп баштадым. Сүйлөшүп атсак дагы түшүнбөйбүз да бири-бирибизди. Ушундай деңгээлде болуп кетти да. Анан кийин багы түшүнбөй атсам, адам бири-бирин түшүнбөсө кантип жашоо болот деп ойлойм да. Балким ошол трансформациядан өтүп, бир экөөңүздөрдөн тынчтанып калган убакытты күтсөңүздөр балким болот беле, андан ары жашоо уланып кетет беле, же сиздин көзүңүз жеттү мындан ары жашоо бирге таптакыр болбооруна? Ооба, ошону сездим мен. Жөн гана бир күнү багы ушинтип уруша бергенден ушунчалык тажаганыман, монтип эле бир күнү карасам, жөн эле сүйбөйт экенмин ушул адамды, уже сүйбөй калганымды сездим. Ошол менин багы чечимим болду. Андан кийин деле жашап көргөнгө аракет кылып көрдүм. Бирок адамыңды сүйбөсөң мындай эме болбойт экен, бир пространствода жашаган андай.
болбойт экен чынын айтканда. Ошол эле учурда той бердиңиздер, чогуу той топурларда тарыхчаларыңыздардан көрүп атпайбызбы? Анан кыргыздарда көбүнчө ажырашып кеткенден бири-бирин жамандап, бири-бирин көрбөй калат го. Анан сиздер бир жакшы мындай келишимге келген окшойсуздар. Чогуу түшүнүп ушундай нерсе да болот бекен дейм да, ажырашып кеткенден кийин деле кайра мамилени сактап калууга. Албетте биз мүмкүн ушул дагы башкаларга кандай десем, пример болсун. Мен мисалы үчүн мындай айтып атпаймынбы, мен шаарда өсүп калгам. Көз карашым түз. Мен канча менин көзүмчө ажырашуулар болгон шаарда. Жакшынакай эле келет, балдарды алып кетет. Ошондой көргөм да менчи. Мен айттым, кел эми, экөөбүз жакшы сүйлөшөлү. Анткени эки баланын ата энесибиз. Алдыда дагы көптөгөн балдарыбыздын жакшылыгы бар. Ортодо экөөбүз сый мамиледе болуш керекпиз. Анткени деген 11 классты бүтөт, выпускной бар, 18-ге чыгат, туурабы, университетти бүтөт. Анын баарында тең экөөбүз ата эне катары багыл жанында жүрүш керекпиз. Аял алат, куда күтөбүз, толтурада. Анан экөөбүздүн ортобузда баягындай жаман көрүү, сый болбосо кандай болот? Бала кыйналат да. Эң биринчиденчи. Болот экен, мен айтпайм, бул нерсе жеңил деп. Жеңил эмес, кыйын. Мурунку кайын журтуңду да көрүү дагы бул нерселер кыйын мен үчүн болду. Бирок ушул нерселер аркылуу өтүш керек болчумун. Ар бир нерсе, ар бир жолугу мени күчтүү кылат. Ар бир багыл өзүмдү сабырдуулукка чакыруу мени күчтүү кылат. Ал мен ага ыраазымын, чынында айтканда. Кайратка абдан ыраазымын. Ал көп нерсе мен үчүн кылды, кылат дагы деп ойлойм. Эч качан мени мындай жамандыкта калтырбайт. Анткени ал дагы билет, ал дагы ыраазы, мен канча нерсени ал үчүн кылганымдычы. Экөөбүз тең бири-бирибизге ыраазыбыз. Эки балабыз бар, эч бир мындай кандай десем күнөөлүү эмес бул ситуацияда. Кайын журт, сиз тарап, Кайрат мырза тарап мындай кайрадан жашагыла деп кыргызда сөзсүз түрдө бийлигүүчү болот, ата эне айтат, эл эмне дейт деп ошондой нерселер болдубу сизде? Мен негизинен башында эле көп жыл болду, эл эмне дейт дегенге мага баары бир да. Чынын айтайынбы? Адам качан гана баягы свободный дейт го. Эркин. Эл эмне дейт деген сөздөн багы айрылганда ошондо өзүн эркин сезет экен. Чынын айтканда мага баары бир. Ким эмне деп ойлойт. Эң башкысы мен өзүм жөнүндө эмне деп ойлойм да. Андан кийин айтып эле жүрүштү. Мен ушундай нерселерге таң калам. Жарашып албайсыңар деп комментариydечи. Эми, эки балаңар бар. Ооба, эки балабыз бар. Бирок бала үчүн жашоо бул эң туура эмес. Бул эң туура эмес негизи. Анткени деген сен эч качан бала үчүн жашаш керек. Сен милдеттүүсүң, бул баланы сен дүйнөгө алып келдиң. Бирок биринчи учурда жана айтып атпайм, өзүң үчүн жашаш керексиң. Сен бала үчүн жашайсың, өмүр бою балаңа бересиң. Анан ал үйлөнөт, чоңоет. Анан сен аны жеп баштайсың. Мен сага жашоомдун бүт баарын берип койгом, сен мындай неблагодарный дейт го, ошондойсуң депчи. Ал деген ата эне деген эң биринчи ата эне жана балдар манипуляторлор болот. Анан кийин анын үй бүлөсүнө кийлигишип баштайсың. Сага өзүңө, мисалы үчүн, ал өзүнчө индивидуум, ал өзүнчө адам, ал өзүнчө үй бүлө экен кабыл алуу кыйын болуп калат. Бизде көп ошондой. Абдан көп. Бирок ал бала сураган эмес сени өмүр бою мен үчүн жаша деп сураган эмес. Сен өзүң баягы бергенсиң. Бул жакта кайра эле ушул кайталат ба? Сен өзүң берип ал, аны кайра талап кыласың. Болбойт. Ошондой ата энелер ошону жана жазып атпайбы, бала үчүн жарашкыла. Жок, сен өзүң үчүн жашайсың ал эркек менен. Өзүң үчүн ажырашасың. Бала деген өзүнүн жашоосу болот анын. Туурабы? Анан өмүр бою баланы жеп келесиң да. Мына сен үчүн жашагам, сен үчүн чыдагам нерселерди. Зачем? Сен өзүң үчүн жашаш керексиң, өзүң үчүн чыдаш керексиң. Бул эң туура эмес. Ортодогу балдарга ажырашуу тууралуу түшүндүрүү дагы өзгөчө бир этап болуш керек. Кандай кабыл алышты?
деп түшүндүрдүңүз? Мен кичүү балам го, эми багыл ооба 5 жашта, анан кийин түшүнбөйт дебесе деле болбойт, бирок кичүү баламга кичине чоңойгондо түшүндүргөнгө аракет кылам. Улуу балама биринчи жолу жашоодо балам чоңойгондо түшүнөсүң деп айттым. Ушул сөздү мен айткым келген эмес эч качан баламачы. Анткени ал деле адам да. Ал деле адам. Азыркы балдар ушундай деңгээлде баягы ойлонушат. Анан биз өзүбүз эле баягы баланы бизди өстүргөндө сен эмнени түшүнмөй элең, барчы деп кое беребиз го. Ушундай ата эне болбогонго аракет кылчумун да. Бирок ошондо айттым да, балам, сен үй бүлөлүү болосуң. Ошол кезде мен ойлойм, сен мени түшүнөсүң депчи. Анан кийин бир жолу айттым. Ошондо бир жолу айтканда мен балам аябай жакшы кабыл алды. Анткени чоңойгондо түшүнөсүң деген сөздү угуп берип, ал сөзгө негативдүү эмеси жок, установкасы жок. Ал туура түшүндү да ошол сөздү. Анан айттым, бул сен күнөөлүү эмессиң деп айттым. Эң башкысы балдар өзүн күнөөлүү кабыл алат экен ушул ситуациядачы. Мен айттым, сен күнөөлүү эмессиң. Бул деген сенин атаң, апаң экөөбүздүн ортобузда мамиле. Ал сага тиешеси жок. Сен кийин аял аласың, аял экөөңөрдүн ортодогу мамилеге менин тиешем жок болот дедим да. Биз деген атаң экөөбүз эң биринчиден күйөөсү аялыбыз. А сен биздин балабызсың дедим да. Бул сенин ортобузда болуп аткан нерсеге сенин тиешең жок, сен күнөөлүү эмессиң. Атаң ар дайым сенин жаныңда болот. Ар дайым сени багы колдоп турат. Сенин жашооңдо болот. Сенин жашооңдо апаң дагы болот. Бир гана чогуу жашабайбыз дедим да. Чогуу жашабайбыз. Атаң өзү жакта жашайт, мен биякта жашайм. Өзүң деле көрүп атпайсыңбы? Урушуп эле аттык. Сага ошол көрүнүш жагабы дедим да. Жакпайт деди. Урушпай эле эки башка жашаган жакшы го десем, ооба деди. Ошондой кылып мен чоң киши менен сүйлөшкөндөй эле кылып сүйлөштүм. Абдан терең сүйлөштүк да. Ошол ажырашууда дагы, ата эненин ажырашуусунда бала дагы аябай чоң травма алат. Ооба. Мен айтпайм жеңил кабыл алды деп. Кичине азыр мен балдарым деле кыйналып атат, бирок мен ойлойм, ал дагы аларга мындай убакыт керек да. Сиздин өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу мындай маалыматым жок экенби? Ата эне, бир туугандар тууралуу, анан апаңыз менен жалгыз эле бала ата эненин тагдырын кайталайт дегенге ишенесизби, кандай карайсыз? Эгер ата энеси ажырашып кеткен бала качандыр бир кезде ошол ата эненин тагдырын кайталайт деп айтышат экен да. Жок, негизичи багыл, сен эмнеге ишенсең, ошол болот да. Эми багыл, мен эмнеге күнөөлүү болуш керекмин? Эмнеге мен жооп бериш керекмин? Же мен энем, апам да бизди таштап кеткен болсо, ал анын күнөөсү да. Мисалы үчүн анын таштап кеткени эмнеге менин жашоомдо бир кандайдыр бир таасир бериш керек? Ал мындай психологиялык жактан эме го дейм. Бул деле установка да. Жашоо ата энеңдин эмелерин, мисалы өтүп аткан жолун сенин толтура, башка деле мисалдар бар турабы. Детдомдон чыгып туруп үй бүлөлүү болгондор бар, мисалы үчүн ажырашпай өмүр бою жашагандар бар. Ал деген өзүңдүн башыңда го дейм. Мисалы үчүн эмнеге ишенсең ошондой болот деп ойлойм да. Анткени бул деген сен ошону тартып аласың да жашооңо. Депчи. Мен тескерисинче багы мен балдарым ошол нерсени көрбөсүн деп күрөштүм, ошол үй бүлөнү сактап калууга күрөштүм. Бирок мисалы үчүн бир четен ойлодум, атасы жок эмес, ал таштап кеткен жок, бар жашоосунда бар. А менин ситуациямда мисалы үчүн ал бизди жөн эле таштап кетти, болду. Башка келген жок. Баары бир болду. Мен аябай таң калдым, кандай ташпоор адам болуш керек. Мен өзүм балалуу болгондочу. Ооба. Мен мындай таң калчумун, аябайчы. Балалуу болгондо кандай ташпоор адам.
билет да баласы бар экен. Эмнеге ушунчалык багы мындай кызыкпайбы дейм да. Элесиңиз сиз дагычы балаңыз бар жакта. Сиз эми же биз эне катары карайбызбы, эркекке баары берби мүмкүн да ушундай жактан. Ошондой учурда да баягы кыз бала эркек мырзадан атасынан же бир тууган байкелеринен албай калган сүйүүнү ошол башка эркектен сурайт, талап кыла берет деген чын бекен? Мүмкүн андай деле бар. Анан бирокчу багы ушул нерсеничи биз көп башыбызды айландырып берет экенбиз да, мен мындай болгом. Жок, сен бүт баардыгын кабыл алыш керек экенсиң. Бизде айтат го, баягы проработка эмелериңди, психотравм. Проработка кылбаш керек, сен аны кабыл алып, ошону сүйүп, ошого ыраазы болуш керексиң. Биз психотравм болбосокчу, травма болбосокчу, анда бесхребетный адам болмокпуз да. Именно ошол биздин жашап өткөн травмаларыбыз бизди ушундай адам кылып атат да. Баардыгын кой берип салып, баардыгынан айрылып салып койсоң, анда сен характериң болбойт, харизмаң болбойт. Ошолун бүт баарын сен наоборот жакшы көрүп кабыл алыш керексиң. Ошо Кайрат Пирмердиев менен болгон мамиледе дагы кабыл алдым, аны кечирдим, эч кандай таарынычым жок деп айтып атпайсызбы? Анан ажырашканда көп айымдар мындай бул нерсеге көп убакыттан кийин келет да, көпчүлүгүчү. Анан сиз буга даяр болуп калган үчүн мындай батыраак таарынычыңыз жазылып кое бердиңизби? Сиз буга даяр болуп калдыңыз беле? Ооба, айтып атпаймынбы, ажырашууга көп убакытта келдик депчи. Анан кийин мен ойлойм да, мен Кайратка чейин айтчумун. Анда көп кишилерге таарынычтары бар болчу да. Мен айтчумун, сен ичиңде таарынсаңчы, сен эле кыйналасың. Ал киши кыйналбайт. Ага баары бир, ал билбей деле жүрө берет. Сен таарынып атасың, таарынбай атасың. Сен таарынып атсаң, сен таарынып атасың, сенин ишиң. Сен өзүң үчүн кечириш керексиң ал адамды. Ал адам үчүн эмес. Анткени деген ошол таарынычты сен өзүң ичинде өзүң көтөрүп жүрө бересиң. Эмне кереги бар ал жүк? Ансыз эле жашоодо жүктөр толтура да. Чынын айтканда, өзүң үчүн кечирип туруп кой берип кой, жеңилденесиң. Ал кишиге баары бир. Сен багы кечиресиң, кечирбейсиң турабы? Ушинтип айтчумун мурун эле. Бул то есть кечирүү сезими, кечирүү бул мен мурун эле өзүмдө бар болчу экен да. Ошол. Үй бүлөдө эгер айым мырзаны көбүрөөк сүйсө, эркек ошодон пайдаланып баштайт да, мени сүйөт, бул каяка кетмегиле, мен жок эч жака кете албайт деген учурда болот да. Ошол тууралуу дагы ой пикириңизди уксак. Ошол бул деген манипуляция да. Анан кийин бул манипуляцияга өзүңдү багы берүү же бербөө бул өзүңкен күнөөлүү. Ар бир биз мындай ушул нерсени аябай түшүндүм да. Сен дейт да, сен бир нерсеге эле күнөөлүүсүң дейт. Өзүң баардыгына макул болдуң дейт да. Элестеңиз, өзүң макул болдуң дейт. Ушинтип сен менен багы ушундай мамиле кылганга сен өзүң макул болуп атасың. Уруксат бердиң. Уруксат бердиң. Анан кийин негизи мындай айтып кетет элем. Эркектер көрүп аткан болсочу, ар бир эркек үй бүлөдө жашоодо көпкөн учуру болот. Сөзсүз ар кандай ал социалдык статусуна байланыштуу эмес. Ошол кезде аял киши айтат экен, "Ай, токто, болду, кел үй бүлөнү сактап калайлы." Кой дегенде анан угуп ошол аракет кылып, ошол кезде токтоп калып, үй бүлөнү сактап калуу бул дагы эркектин дагы колунда экен. Бул бизде багы бүттүк ответственность аял кишинин колуна эле салып салат атпайбы? Жок. Бул деген экөө тең аракет кылыш керек. Аял дагы аракет кылыш керек сактап калууга. Эркек дагы аракет кылыш керек экен да. Бирок ошол кезде эркек деген угуп калып, токтоп аялым айтат. Значит, это бул деген багы бизде Кудай деген бизде аял кишинин оозу менен сүйлөйт экен да. Аял киши аркылуу сүйлөйт экен. Значит, Кудай айтып атат да, токто, сактап кал үй бүлөнү депчи. Бул жаман нерсе айтып аткан жок да, туурабы? Жакшы багы иш аракет. Дагы бир кошумча суроо, сиз Инстаграмда түз эфириңизде айтып атасыз, суроо берип атышат, мындай бактылуу болуп эле эрчип жүрчү элеңер го дегенде, бул мындай элдерге ошондой көрүн аракет кылчубуз деп, чындыгында ошондой беле? Ооба, эми багы элдин алдында жүргөн адам катары жоопкерчилик бар да.
эми биз мисалы үчүн тойдо отуруп же болбосо бир жерде киши көп жерде отуруп алып кыжыңдашып урушуп кетсек болбойт. Азыр телефон деген бар, тартып туруп эле киргизип салат. Эртең эле кайра жаман көрүшүп калабыз бири-бирибиздечи. Жөн эле маска кийдик, жакшы актер болдук. Чынын айтканда, канча биз артистпиз да, мисалы үчүн биякты карап ыйлап туруп, биякты карап күлүп ырдайбыз да. Бул бизде ичибизде бар. Бардыгы ойлойт, эмне жакшы болот, баары жакшы болот деп. Жумушуңда мисалы үчүн билишет, мондай 3 саат ырдап туруп, күлүп, жайнап, о деп туруп эле жумушуң бүтөрү менен эле отуруп алып ыйлаган күндөрүмдү да көрүшкөн алар. Анткени бул деген эми баягы биздин профессионалдык навык деп коет. Эми баягы маска кийип, элдин көзүнчө, элдин алдында жүргөндүктөн ошо биздин милдетибиз болду да. Жаман жагыбызды көрсөтпөгөнгө. Маегибиз да соңуна чыгып баратат. Мен мындай айткым келет да көрүүчүлөргө, баягы адам кайсыл жерде бактылуу болсо, өзүн кайсыл жерде бактылуу сезсе, ошол жерде болуш керек деп. Мисалы үчүн сиз азыр эми ичиңизге кирип мындай сезе албайм, бирок деген баягы кыйналып үй бүлөдө жашагандан көрө жалгыз тынчыраак, бактылуураак жашаган артыкпы, же тескерисинче жалгыздан көрө үй бүлө менен кимге кандай ыңгайлуу, ким кайсыл жерде өзүн бактылуу сезет, ошону эп көрүш керек экен дейм да. Анан айымдарга, бизди көрүп аткан кеп кеңешиңиз, айтар сөзүңүз? Жана сиз айтып өткөндөйчү, бул эфир деген баягы ажырашууга, жалгыздыкка чакыруу эмес. Бул деген чечим чыгарып, ажырашып кеткен адамдарга болгон арналган эфир да, чынын айтканда. Анан кийин бир эле кеңешим бар, эгерде үй бүлөңүздөрдө кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп атса, өзүңүздүн колуңуздан келген бүттүк аракетиңизди жасагыла. Сактап калууга. Үй бүлө бузулбаш керек деп ойлойм. Бирок эгерде мисалы үчүн чечим чыгарсаңыз, ар бир кабыл алууну таза жүрөгүңүз менен кабыл алгыла. Жана ошондой эле бир дагы кеңеш бар. Эгерде сиздерди сабап, урууп атса, андай нерсени эч качан чыдабаш керек. Мен ойлойм, ушул учурда гана мындай ошондой айымдарды баягы ажырашкыла деп айтам да. Бул зомбулук деген эң начар нерсе. Биз көрүп атпайбызбы, сабатып туруп өлтүрүп коюп атат. Балдарды жетим калтырып коюп атат. Өзүнүн балдарынчы. Анда ал нерсени чыдаган болбойт негизи. Анан жаш эми үй бүлө куруп келаткан айымдарга кандай десем, кеңеш, бул ситуацияга эч качан өзүңөрдү алып барбагыла. Бир жолу кол көтөргөн эркек өмүр бою кол көтөрөт. Сиздер өзүңөр күчтүү болгула. Баягы айым күчтүү болгондо гана эркек тартынып турат экен. Чын. Көп нерсеге дагы көз жумуу берген болбойт. Өзүң күчтүү болуш керексиң. Ажырашып кеткен айымдарга, депрессияда болгон айымдарга айтчумун, аракет кылгыла, күнүгө аракет кылгыла. Ушундай депрессияда жаткан эгерде сиздерге жагып атса, мейли жата бергиле да. Бирок тажаган болсоңор, өзүңөрдү момундан эле көтөрүп туруп эшикке чыгарып, жок дегенде баягы нанга чыгып башташ керек. Менин ошондой күндөрүм болгон. Эшикке чыкпай калгам. Баары жеңил деп ойлойт. Эч ким менен сүйлөшпөй калган, телефон албай калган күндөр. Монтип эле жөн эле тиктеп эле жатып калган күндөр болгон. Бирок ошентип алып туруп өзүмдү күнүгө өзүң баягы эмеге иш аракетке чакырат экенсиң, өзүң эле өзүңө түрткү болуш керек экенсиң. Залга деле мисалы үчүн кыйратып баргым келбей атып, бирок барыш керек деп туруп барам да. Мен өзүм алып баратам да. Өзүң экенсиң да, ошондуктан өзүңөрдү колго алып, жашооңорду баягы жакшыртууга аракет кылгыла. Элвиреже, сизге мындай ушундай бир кырдаалда жан дүйнөңүздү ачып, көрүүчүлөр менен бөлүшүп, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтабыз. Уулдарыңыз
мыкты камчыга сап жигиттерден болуп чоңое берсин, чыгармачыл кишибиз дегендей баягы мындан да көп жолугабыз деген ойдобуз. Урматтуу көрүүчүм, алдыда дагы айтып өткөндөй эле, бул эфир баягы ажырашып кеткиле, ажырашып кетсеңер жыргап кетесиңер деген эфир эмес. Чындыгында интервьюдан өзүңүздөргө пайдалуу маалыматтарды алып, туура жыйынтык чыгарасыздар деген ойдобуз. Каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, эфирди бөлүшүүнү дагы унутпаңыздар. Эмесе кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.